Саламатсыздарбы, аты жөнүм Бейшенбекова Сабина, 2002-жылы Чүй областынын Сыгата районунда төрөлүп өскөм. Бишкек шаарындагы 57 орто мектебин аяктап, 2019-жылы Кыргыз-Түрк Манас университетине тапшыргам. Ветеринария факультетинин бүтүрүүчүсү болом. Мен Манас жөнүндө маалыматты биринчилерден болуп, атаман алгам. Атам мага ушул университет аябай жагат, коррупциясыз жана билим берүү деңгээли өтө жогору деп мактап кеткен. Ошондуктан мен да ушул университетке тапшырууну максат кылып койдум. Мен да атам каалаган университетте окугум келди. Эң башында абитуриент болгон кезимде мен кайсы кесипти тандаарымды билбей көп ойлондум. Бирок азыр ветеринария факультетин тандаганыма эч өкүнбөйм. Мага аябай жагат. Себеби жаны барлар менен бир болуп, аларга жардам берип, ден соолугун ойлоп, керектүү иштерин аткарып, жана агайлар менен чогуу диагноз коюп, аларга кандай дарыларды берсе болот, ошолор жөнүндө анализдегенди жактырам. Алдыга койгон пландарым өтө чоң. Мен ветклиникада иштегим келет, жана 1-2 жыл өткөн соң докторантурага тапшырып, дагы илимий иш-чаралар менен алектенгим келет. Студенттик күндөгү жетишкендиктерим бул сапаттуу билим алуу деп эсептейм. Жана практикада дагы өзүмдү жакшы көрсөтө алдым деп ойлойм. Студенттик кезде өтө көп кызыктуу окуялар болгон. Мисалы, албетте айта кетчү нерсе бул сынак учурундагы толкунданып, түнү бою уктабай, уйкусуз калган түндөр, группалаштарыбыз менен чогуу даярданып, эртеси доскага чийип, жазып, даярданып, бири-бирибиз менен топтошуп алып, бири-бирибизге билим берип жүргөн кездер эске келет. Жана дагы биринчи операцияга кирген күндөр, мен бул жакка Манас университетинде ушу өзүбүздүн клиникада стажировканы өткөм. Өтө аябай жаккан мага. Жакшы билим алганым үчүн университетибиздин стипендиясын алып келем. Жана дагы ОРТ тапшырганым үчүн дагы жогорку баалар алган үчүн Кыргызстан тарабынан дагы стипендия берилип турат. Биринчиден ата-энеме чоңойтуп өстүргөн ата-энеме ыраазычылыгымды билдиргим келет, жана бизге жардам берип, өзүнүн тажрыйбасын бизге таратып, көңүлүбүз түшүп турса, тамашалар менен көңүлүбүздү көтөргөн, чай берип турган кээде ушундай ага эжелерибизге чоң ыраазычылыгымды билдиргим келет. Жөн гана өзүнүн илимин билип койбой, бизге студенттер менен мамилесин өркүндөтүп, бизге өздөрүнүн балдарындай мамиле кылышкан мугалимдерибизге ыраазычылыгымды билдиргим келет. Манас мен үчүн ыраазычылыгымды билдиргим келген жер. Мен Манастан көп досторду таап алдым. Мен экинчи үйүм болуп калды. Көптөгөн шарттарды түзүп берди. Эртең менен курсагым ачып турса, тамак аштарын да берип турду. Толтура кызыктуу окуяларым өттү. Ошон үчүн эч качан бул университетке тапшырганыма жана ушул университетке 6 жылымды бергениме эч качан өкүнбөйм.